Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, сиздер үчүн ар күн сайын Москва Казакстан каттамында такси кызматы, ыңгайлуу, жана шарттары жакшы, заманбап автоунаалар, стажы жогору болгон айдоочулар, жолдо жана чек арада жардам беребиз. Таза кирди чыкты, таза печать, таза документ болушуна 100% кепилдик беребиз. Андыктан бизге байланышыңыздар. Биздин байланыш номерлер 8926 831 3806, 8925 222 67 37. Акылбек. Апасы катуу ыйлап, Крокуста теракт уюштурууга шектелип, Кыргызстанда төрөлгөн жаран кармалды. Москвадагы Крокус Сити холл борборунда теракт уюштурууга шектелген 8 адам кармалды. Бул тууралуу База Телеграм каналы жазды. Андагы маалыматка ылайык, полиция кызматкерлери Крокус Ситидеги терактта шектүү катары 32 жаштагы Алишер Касимовду кармаган. Алдын ала маалыматтар боюнча ал батирди террорчулардын бири Фарудини Шамсуддинге ижарага берген. Касимов орус тилин билет. Теги кыргызстандык болгон Орусиянын жараны. Ал үй бүлөлүү 3 кичинекей баласы бар. Ал ипотека төлөп келген, жана жеке ишкерлик кылат, кафе иштетет. Касимов үйүндө кармалган. Судьянын сизге эмне үчүн айыпталып жатканын билесизби деген суроосуна Касимов жөн эле батирди ижарага бергеним үчүн деп жооп берди. Ал Крокустагы теракт тууралуу билбегенин айтууда деп жазды аталган Телеграм канал. Сот аны 2 айга камакка алды. Сот учурунда тартылган видеодо көрүнгөндөй, Касимовдун апасы айып балам деп катуу ыйлаган. Булак Супер Кежи. Крокустагы терактка байланыштуу дагы 3 адам камакка алынды. Москва шаарындагы Крокус Сити холдогу кандуу окуяга байланыштуу дагы 3 адам камакка алынды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка ылайык, басман сотунун чечими боюнча Тажикстандын жараны 62 жаштагы Исроил Исломов жана анын уулдары 33 жаштагы Аминчон менен 24 жаштагы Диловар 22 майга чейин камакта болушат. Буга чейин террорчулар айдап качкан Рено унаасынын ээси катары Диловар Исломов деген киши катталганы кабарланган. Кийин ал машинасын бир жума мурда жубайынын бир тууганына сатканы, автоунааны теракт болгон жерден көрүп, полицияга өзү барганы кошумчаланган. Соттук отурумда ал Тверь шаарында таксист болуп иштери, аялы жана баласы бар экени белгилүү болду. Агасы Аминчон 7 баланын атасы. Ал мурда автобус айдап иштеп келгенин, кийин ден соолугуна байланыштуу бул жумуштан кеткенин сотто айтып берди. Эске салсак, буга чейин терактты жасоого айыпталып тажикстандык 4 адам 2 айга камакка алынган. Булак Супер Кежи. Көзүнө көрүнгөндү аткылап, террорчулар Крокус Ситиде канча убакыт жүргөнү белгилүү болду. Москвадагы Крокус Сити холл борборунда кыргын уюштурган террорчулар борбордо жалпы 13 мүнөт жүрүшкөн. Бул тууралуу Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастыркин Владимир Путин менен жолугушууда айтты. Ал 22 мартта Крокус Ситиге Москва убактысы боюнча саат 19:54-тө террорчулар келгенин билдирди. Бир нече мүнөттөн кийин Москва убактысы боюнча 19:58-де алар адамдарга ок чыгара башташкан. Алар көзүнө көрүнгөн бардык жарандарды аткылай берген, деди Бастыркин. Андан соң террорчулар желим бөтөлкөлөргө салынган бензинди колдонуп, имаратты өрттөп, саат 20:11-де имараттан чыгып кетишкен. Бастыркиндин айтымында алар унаа менен чыгып бара жатып, каттуу ылдамдыкта жөө жүргүнчүлөрдү, тагыраагы 2 жаш баласы бар үй бүлөнү сүзүп кетишкен. Булак Супер Кежи. Бизге буйртманы ким бергени кызык. Путин Крокустагы теракт тууралуу. Россия лидери жай жарандарга кол салып аткылоо менен коомчулукту дүрбөлөң кылуу максаты коюлганын айтып, көп нерселерди аныктоо иштери турганын белгиледи. Крокус Сити холлго радикалдашкан исламчылар кол салды, анткени менен Москвага буйртманы ким бергени кызык. Бул туурасында Россия президенти Владимир Путин терактыдан кийин көрүлгөн чаралар боюнча кеңешме өткөрүп жатканды айтты. Кылмыш ислам дүйнөсү өзү кылымдар бою күрөшүп келген радикалдашкан исламчылардын колу менен жасалды.
Бизге буйртманы ким бергени кызык, деди Путин. Президенттин айтымында Кошмо Штаттар ар кыл каналдар боюнча маалымат таратып, мунун артында ислам мамлекети террордук уюму турганын, мында Украинанын изи жок деген нерсени элге сиңирүүгө аракет кылып жатат. Ал суроолор көп экендигин, тагыраагы Москва жакынкы чыгыштагы курчуп турган жаңжалда кырдаалдын адилеттүү чечилишин талап кылып жатканда, исламчылар чын эле Россияга сокку уроону чечкенби деген соолго сөзсүз жооп алуу зарылдыгын белгиледи. 22 мартта Россиянын борборунда жүрөк үшөткөн кылмыш болду. Ал коркутуу акциялары. Бул кимге пайда алып келет деген суроо жаралат. Аталган кылмыш 2014-жылдан бери өлкөбүз күрөшүп келе жаткан Киев режиминин неонацисттеринин колу менен жасалып келе жаткан иштеринин бир бөлүгү болушу мүмкүн деген Путин. Россия лидери муну менен коомчулукту дүрбөлөп салуу максаты коюлганын айтып, көп нерселерди аныктоо иштери турганын белгиледи. Тагыраагы Крокуска кол салгандан кийин алар эмнеге Украинаны көздөй качканга аракет кылган жана аларды ким күтүп турганын билүү маанилүү. Мамлекеттин башчысы каза болгондордун жакындарына, туугандарына көңүл айтып жана жарадар болгондордун тез арада сакайып кетишин каалады. Жабыркагандарга жардам бергендерге ыраазычылыгын айтты. Муну менен бирге эл биримдикти, тилектештикти жана бири-бирине кол кабыш кылуунун үлгүсүн көрсөткөндүгүн белгиледи. Терактыны пландагандар коомго дүрбөлөң салып, бөлүп жарууга ниеттенишкен, бирок бул кыянаттыкка биригип, каршы турган күчкө туш болушту, деди ал. Путин жалпы элди кайгысына, көңүлдөрүн ооруп турганына, кылмышкерлерди жазалоого каалоо күч болгонуна карабай иликтөө, тергөө объективдүү болушу керектигин белгиледи. Эске салсак, мындан 4 күн мурда 2024-жылдын 22 мартында кечки маал Москванын жанындагы Красногорск шаарынын Крокус Сити Холл концерттик залында теракт жасалган. РИА Новостинин ошол жерде болгон кабарчысынын айтымында, партер жактан кеминде камуфляжчан 3 адам кирип келип, элди аткылап, от алып кетүүчү каражаттарды ыргыткан. Андан кийин имараттын бир катар жерлерин өрт чугалаган. Россиянын тергөө комитети соңку маалыматтарында 139 киши каза тапканы, алардын 3-ü балдар экени айтылды. Терактыга байланыштуу шектүү катары 7 киши кармалып, кылмыш иши козголду. Терактыны жасагандарды 23 мартта эртең менен Брянск облусунан кармашкан. Алар Тажикстандын жарандары Далержан Мирзоев, Сайдакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни жана Мухаммад Собир Файзов аттуу адамдар экени айтылган. Террорчулар автоунаа менен Украинанын чек арасына бара жаткан. Кечээ ишке катышы бар делген шек менен дагы 3 киши Исроил Исломов, анын уулдары Аминчон жана Делёвар кармалды. Буга чейин Путинге 11 адамдын кармалганы боюнча маалымдашкан. Россия лидери терактыга катышы болгондордун бардыгы жазасын аларына убада берген. Маалымат булагы Спутник KG. Кыргызстан алга. Крокуста эрдик жасаган Ислам Халилов ыраазычылыгын айтты. 100дөн ашуун өмүрлөрдү сактап калган Ислам Халилов аны колдогондордун баарына ыраазычылыгын билдирди. Ал өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу жапа тырмак колдоп жаткан жандарга ыраазычылыгын билдирип, "Мен кыргызмын" деп видео жүктөгөн. "Мени колдоп, жардам берип жатканыңар үчүн баарыңарга рахмат. Досторума, туугандарыма баарына ыраазычылык билдирем. Мен кыргызмын. Кыргызстан алга", деди Ислам. Эске салсак, кыргызстандык өспүрүм Ислам Халилов Крокустагы кандуу окуяда 100дөн ашуун адамдын өмүрүн сактап калган. Булак Супер KG. Бириккен Улуттар уюму Орозодо Газада атышууну токтотууну талап кылды. Израиль макул болгон жок. АКШнын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Линда Томас Гринфилд Коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюция милдеттүү эмес деп билдирди.
Ороза айында Газа тилкесинде ок атууну токтотуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин резолюциясы милдеттүү түрдө аткарылышы керек. Бул тууралуу уюмдун башкы катчысынын расмий өкүлүнүн орун басары Фархан Хакка билдиргенин РИА Новости жазды. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин бардык резолюциялары эл аралык укук болуп саналат. Демек, милдеттүү түрдө аткарылышы керек деди ал. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Линда Томас Гринфилд болсо Коопсуздук кеңеш кабыл алган резолюция милдеттүү эмес деп билдирди. Ал эми Россиянын туруктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Дмитрий Полянский америкалык дипломат эмнени айткысы келгенин Москва ачыктай турганын белгиледи. Биз Коопсуздук кеңешинин резолюцияларына карата бул көз караш менен таптакыр макул эмеспиз дейт ал. Россиянын туруктуу өкүлү Василий Небензя Томас Гринфилдтин Бириккен Улуттар Уюму уставын окубаганына өкүнүп жатканын айткан. Дүйшөмбү күнү Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши 7 октябрдан бери алгачкы ирет Газа тилкесинде Ороза айында атышууну токтотууну талап кылган резолюция кабыл алынган. Бул нерсе узак мөөнөттүү элдешүүгө алып келмек. 14 өлкө макул деп добуш берсе, АКШ карманып койгон. Резолюциянын текстинде уурдалган адамдарды бошотуу каралган эмес. Тель-Авивге ушул нерсе жакпай турат. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяхунун кеңсеси буга чейин АКШ Газа тилкесиндеги согуш боюнча позициясынан алыстаганын билдирген. Бул Тель-Авивдин согуш аракеттерине жана барымтадагыларды кайтарып берүүгө зыян келтиргени кошумчаланган. Кеңсе АКШнын позициясынын өзгөрүшүнө байланыштуу Газа тилкесинин түштүгүндөгү Рафах шаарында калган Хамастын батальондорун жок кылуу боюнча пландалган операцияны талкуулай турган жогорку деңгээлдеги делегацияны Нетаньяху Вашингтонго жибербөө чечимин кабыл алганын белгилеген. Израилдин тышкы иштер министри Исраэль Кац барымтадагылардын баары бошотулмайынча Израилдин аскерлери Газа тилкесиндеги согушту токтотпой турганын билдирди. Булак Спутник KG.